Ажырашкан аял абдан көп. Ажырашкан эркек андан көп. Бузукучулук бүт тарапта. Айтканда жанагындай бир шамал менен чаңда үйдө үйлөп келгендей, ошондой эле бузукучулук көбөйүп кетти. Ошо себептен азыр эрен төрөнү алынбай калды. Үй бүлөнү бузуш деген не проблема болуп калды. Үй бүлөнүн бузулушу бул мындай айтканда мындай азыркы заманда бир оңой эле мындай семичке чаккандай болуп калган. Ошол себептен эмнекен шариятыбыздын бир эң туура нерсесине келиш керек. Эркектер талак маселесин этият болушуңуздар керек. Талак деген сөздү азыр аял киши мага талак бер деген аял кишилер чыгып кеткен. Бул ушундай бир нерсе сөз сүйлөгөндө эле бүттү. Талак бер. Ошол себептен туугандар, эмнекен бул үй бүлөнү бузуп аткан эркек, үй бүлөнү бузуп аткан аял эмне кылыш керек экен? Кудайдан корккула. Бирөөнүн тынч үй бүлөсүн бузбаганга аракет кылыңыздар. Башка нерсе дейбей айтам.